Америкадагы кыргыздардын тарыхында биринчи жолу достор мамлекеттик мектеп кыргыз маданий фестивалын өткөрүп жатат. Бул жерге балдар үчүн атайын кичинекей боз үй тегилген жана ошондой эле жер төшөктөр дагы төшөлүп кыргыз даамдары берилүүдө. Эсиңиздерге салса, Чикаго боюнча эң чоң комьюнити биринчи мексиканецтер боло турган болсо, экинчи кыргызстандыктар. Бүгүн ушул эки улут биргеликте чоң фестивалды уюштурушууда. Идея ушундай угуп калдым. Global One Step эжеке бир мугалим анан бир ата-энеден турган атерден уюм жаратып атыптыр. Ошол уюмда ал жерде ушундай ар улуттук Джемисинде окуган окуучулардын улуттар аралык биримдүүлүктү даңазалаш үчүн ушундай уюм түзүлөт деп. Анан ошол уюмга кошулуп сураштырсам, бул Джемисин мектебинде бизде 100дөн ашуун балдар окуйт экен, Кыргызстандан келген балдар. Анан көпчүлүгү биздин мисалы үчүн кайсыл мамлекеттен, кандай мамлекетибиз, кандай маданиятыбыз эмне дегенди билбейт. Анан ошол биринчи биздин фестиваль болду. Анан негизи ошол элдерди бириктире тургандай бир площадка түзүүчү идеяны ойлодум. Анан ошол идеяны кыргыз комьюнитиге жана башка кыргыз жамааттарына бул жерге кайрылып, анан биргеликте ушундай иш-чараны уюштурдук. Heritage Festival at Jameson, our own community. Good morning. Бул жерде ошо Джеймсон Elementary School менен башталгыч мектеп менен кыргыз коомдук борборунун ортосундагы бир иш-чара маданият таанытуу боюнча. Бул жерде кыргыз маданияты жана испандыктардыкы да болуп атат, 3-4 мамлекеттики. Ошону менен чогуу биз кыргыз коомдук борбору ушул Америкадагы бир мектеп менен кыргыз окуучулар көп болгон үчүн ушул жерде атайын кыргыз кружокторун киргизели деп сүйлөшүп макулдаштык. Комуз, бий дагы келечекте көптөгөн кыргыздын маданиятына тиешелүү жакшы иш-чараларды чогуу аткаралы деп пландашып сүйлөштүк буюрса. Мен бул жерде мугалим болуп иштейм. 9 жылдан бери кыргыз коомчулугу менен иштешип келе жатамын. Жана Кыргызстан жөнүндө көп билем. Орто Азияда, Казакстанда болгом. Мен Манас чыгармасын окугам. Жана маданият өлкө тууралуу көп окугам. Мен Кыргызстандын баалуулуктарын жана маданиятын бөлүшүү абдан маанилүү деп ойлойм. Анткени бул жерде кыргызстандыктар көп. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр бул жердеги иш-чара 3 тилде өтүп атат, сүйлөнүп, англис тилинде, испан тилинде, анан кыргызча өтүп атат.
Бул жерде биздин жарандардын 100ден ашык балдары окуйт мектептерде. Бул жерде ырбий жана тил куржоктору уюштуруп турмакчы. Мунун баардыгы биздин балдарыбыздын ошо кыргыз маданиятын бул Америка Кошмо Штаттарына жакшы жагынан интеграциялап, биздин улуттун уңгусун улап кеткенге өбөлгө түзөт. Lleva subiendo, no me quiere ninguna, no me gusta.